Бек жарлыкты бийик көтөрүп, өзү тооп кылып алды. Алдайыр сай Шерали хандын жарлыгы. Кымкап тонун ийине түшө тартан үзүп өйдө болду. Келе бери. Бек шылдыңдап, ууртун жымыйтып күлдү. Таксыр аталык. Кантели? Тагдыр ушул экен. Жана гана сиз бизди желдеттин алдына салып берем деп текебер кээ бурган элеңиз. Кудайдын каалоосу ушул экен ки. Биз эмес, сиз желдеттин алдына түшө турган болупсуз. Мына, Нүсүптүн башын кесип алдыма алып кел деп, Бактыяр Сай Шерали хан мага жарлык жибериптир. Эмне? Нестее түшкөн Нүсүп Бек ыргытып берген жарлыктын Шерали хандан кол мөөрүн тааныды. Аталык, кимдин коргонунда отурганыңызды билишиңиз лазим. Сиз камалып отурасыз. Уудайчыларыңыздын алда качан иши бүткөн. Сиздин ар кандай аракетиңиз ишти башкача кылып жибериши күмөн, деди. Нүсүп жооп айткан жок, козголгон да жок. Чак чарылып турган, душманын тиктеген да жок. Жан тартар, күйшөр, адамдардын бирөө да жакын арада жок. Өңкөй кастардын камоосунда калып турганын ошондо сезди. Ал өйдө карабаган бойдон Мааткерим Ясауулга: "Желдет", деди. Токто. "Ляппай таксыр. Кайдан алдың бул кагазды?" "Дивандан, таксыр. Аллаярдын колунан." "Желдет, тактын бет маңдайында илинип турчу чокой чалынбадыбы көзүңө?" "Жок, чалынбады, таксыр." Чын экен го. Акылы талый түшкөндөй болду. Оюна бир беткей бирдеме келбей, оозуна сөз кирбей, биртикке шалдырай калды. Жакын турган Бектин этегинин шуудур этиши аны ойготуп жибергендей болду. Эсине келе түштү. Душманынын табалап турган кубанычтуу көздөрүн кайра сезди. Чыйрала түштү. Тагдыр ушудур. Тагдырдан ким качып кутулган? Мейли, тузума койдум. Тузум ураар, эмгегим ураар. Мен кетээрмин, мени кетирген колдор көп узатпай Шералини да жолго салаар. Нүсүп ордунан тура баштады. Бек алдын тороду. "Таксырым, тышка чыкпайсыз." Нүсүп душманынын суук кабагын карабай: "Күндү бир карап алайын. Алдыман тоспо, наадан болбосоң. Даарат алып алайын. Кыянаттык кылба, кайридин болбосоң", деди. Миршаптардын коштоосунда барып, чоң чынар теректин түбүнө отуруп даарат алды. Нүсүп кыбылана карады. Күндүн чарасы кучак жеткис болуп, көлкүлдөп, тиги бийик коргондон нары жагына көрүнгөн узун теректердин башына конуп калган. Ал улам кызарып, ыйлаган көз өңдүү жашылданып, теректердин шиш учтарына тытылып чөгүп баратты. "Миршап", деди Нүсүп акырын. "Желдетке айтчы, бактын ичине келсин. Мен намазды көк чөптүн үстүнө окугум келип турат." Ал намаз билчү. Бирок адат болуп кетпегендиктенби, көп кунт кылчу эмес. Ошол кунт кылбагандыгы бир күнөө сыяктуу сезилип, эч качан анын жүрөгүн өйүчү да эмес. Башына ойлор туман болуп келе баштады. Ал ордого эмне үчүн келди эле? Эмне иш бүтүрмөкчү эле? Эмне иш бүтүрдү? Эмнени бүтпөй калды? Кимге акарат кылды? Кимдин көңүлүн калтырды? Эмне үчүн кутуму көбөйүп кетти? Четтеп басканды кылыч менен коркутуп ортого күргүчтөтсө, чачылганы жыйналсын деген жандалбас эле го.
ырkı ketken ordo biriksin деген niyet ele go. Көңүлү көтөрүлө түштү. Менин өлүмгө баратканым менин жамандыгыман эмес, менин каталыгым эмес деп ойлоду ал. Өзүн өзү жубатты. Өзүн өзү өлүмгө даярдады. Көзүнө элет келе баштады. Ана шаңкайган улуу тоолор, көкмөк чөп, бейгам күн, кымыска ыксыроо, кылкылдаган гүлдөрү жыргап, жыпарын абага сээп жүргөн жумшак жел, сыпаа жел. Ана туугандарынын көздөрү. Ана булар Нүсүптү эзди, жүрөгү тыз-тыз тилинди, түтөп кетти. Эй, не болуп турасың? Ал капилет келе калган жашык сезимин силкип таштады. Өлгөн жалгыз сенби? Атаң гана. Өзүн өзү кайрады. Көздөн жаш чыгарбады. Бүттү бул дүйнөнүн кызыгы, бүттү бул дүйнөнүн азабы. Туруп намазын баштады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал сеждеге баш койду. Шырт-шырт деген дабыш, жылаан акырын сойлоп келаткандай, улам жакындап келатты. Билди. Ким келатканын билди. Дүрүлдөп эти жыйрылды. Бирок жүрөгү козголгон жок. Аны акылдын күчү, эрктин күчү бек кармап турду. Желдет ичкери, бактын ичинде Нүсүп аталыктын кыя чапкан башынын канын сарыктырып, кандын жытына мас болуп, көзү кызарып, шалдырап отурган. Ошол убакта алдындагы атты аябай чапкылап шашып келген Абил бийдин колунда мурунку жарлыкты жокко чыгарган жарлык бар эле. Үлгүрбөй калды. Адам үч түрдүү алданат. Биринчи азгырыкка, экинчи байлыкка, үчүнчү адамга. Алдануунун эң күчтүүсү жана кубаттуусу бул азгырыкка же жин шайтанга алдануу. Ушул чоң алданууга турукпаш үчүн ар дайым Кудайдан тиленип турган зарыл. Калган алдануулар адамдын акылына жана сезимине байланыштуу. Эгерде акылга толуп, өзүң акылдуу болуп, ошол акылды башка бирөөгө жеткизип бере албасаң, анда сен армандасың. Сен өзүң билген нерсени көзүң жетип турса дагы башкаларга үйрөтө албай калып, чалынууларын көрүп туруп, атиң арман, ушул акылды укса мындай адашууга кездешпейт эле деген өкүнүч жашооңдо болбосун. Ушул нерсени билип туруп, эмнеге ушул жака барды? Эмне үчүн ал алданып калды? Эмне үчүн жакшы нерсени туйбай калды деген сөз, деген арман силерде таптакыр болбосун. Акыл сиңип турса, уламдан улам муун бийиктеп турса, ал ошол акылды бышырып, ийине жеткизип туруп, андан тереңин таап турса, мына жашоонун рахаты. Менин уулум менден артык болду, анын уулу андан артык болду, биздин тукумда өсүү чоң болду деген сыймык. Кандай чоң сыймык. Менин акылым балама жукпай калды, атадан кем болду, анын уулу андан көп кем болуп тукум майдаланды деген кандай өксүк, кандай арман. Аны сезген адам бактысыз адам. Ошондуктан силерге кааларыбыз, бакубаттуу жашоодо акылга жетип, акылды кайра башкага сиңире билгиле. Өзүңөрдүн урпактарыңар силерден акылман, силерден күчтүү, силерден кубаттуу, силерден сыпаттуу болсун. Ошону көргөн ата рахатка баткан ата. Тукуму майдаланганын көргөн ата, арманы көп ата. Силерге кааларыбыз армансыз жашоодо болуп, силердин аркаңардагы муун силерден алгалап, силердин атыңарды булгабастан улам-улам бийиктетип, аны менен кошо өзү бийиктеп, жашоонун рахатына бата беришсин.
Sıymıktangan baldarıňar bolsun, tukumuňar bolsun, Kırgız eliniň gyzmatyna jaragan urpaktaryňar bolsun.